Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Сиздер үчүн белгилүү журналист, илимден кандидаты, ошондой эле жазуучулук жагынан дагы калемен сынап жүргөн Сымбат Максутованын «Табиатта тазарган балалыгым» түрмөгүндөгү аңгемелерден «Ленин орус эмес» чыгармасы сунушталат. Союз кезинде көлдүн эли өзгөчө орусташып кеткенден кийин башка областтарга чыкканда салыштырып билдим. 19-кылымда эле алгач ысык көлгө келген орустар бизде көбүрөөк жашаган экен. Орустардын таасиринен улам ата-энем атеист болушту. Биздин үйдү дагы айылдагы уста орус Ваня салышкан. Ал кезде марксизм менен ленинизмдин осуяттарын, Маркстын дин башта айланткан апийим, Лениндин Кудай жок деген сөздөрүн окутушчу. Ушундай саясаттан улам бала чакта кыргыздын тарыхын окубай чоңойбодукпу. Эсимде калганы Россияда болгон дүйнөлүк 1-2 согуштар. Маркс, Энгельс, Лениндин осуяттары, алардын бири-бирине жазышкан каттары, бала чактары, КПССтин съездери, анда каралган маселелер ак падышанын тактан кулашы, социализмдин кулашы болду. Атам тарыхчы, тарыхтан сабак берсе дагы бизге өз үй бүлөсүнө нагыз кыргыз тарыхын окуткан эмес. Атасы Максут өмүр бою болуш болуп жүрүп, Сибирге репрессияланып кетип, келбей калган. Балдары тестиер кезинде апасы кайтыш болгон. Ошентип, ар кимдин колунда жетим чоңоюшкан. Чоңоюп, пединститутка өтөөрдө маңкурт мугалимдердин атам эл душманы деп айтсаң өткөрөбүз деген талаптарынан жана советтик системанын саясатынан көп нерсени айтуудан корккону билинип турду. Ошол бала чакта «Ата, Кудай барбы?» десем, жооп бергенден тайсалдачу. Бир күнү эжем Шарапат мага «Ленин орус экен» десе болобу? Оозум ачылып эле калды. Биз сүйгөн, күнү түнү окуган, бизге азаттыкты алып берген Ленин атабыз кантип эле орус болуп калсын? Калп айтпа, дедим мен бакырып. Эжем менин көзүмө тим эле душманымдай көрүндү. Ишенбесең, жүр атамдан сурайбыз, деди. Жүрү, деп атама бардык. Атам да ага кошулуп, Лениндин улуту орус деди. Ошондо уккан кулагыма ишенбей, өпкөпкөмө батпай катуу ыйладым. Көрсө биздин мээбизге, жүрөгүбүзгө Ленинди абдан сиңиришкен экен. Биздин үйдүн китеп текчесинде Ульяновдун бала чагы турчу. Аны окуп алып абдан сыймыктанчумун. Үйдө Маркстын, Лениндин том-том китептери катар-катар тизилип турчу. Аларды окубай коюу мүмкүн эмес болчу. Аларды кийин мектептен эмес, университеттен да окудук. Сиздер журналист Сымбат Максутованын «Ленин орус эмес» аталышындагы аңгемелер түрмөгүнөн кыска бөлүктү уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.